Рами Ал-Шалаби алгач Кыргызстанга эс алууга келип, өзгөчө маданият жана жаратылышын жактырган. Мындан улам Бишкекте окуусун улантууну чечкен. Жайкы эс алуусунда Ысык көлгө барууну пландап жатат. Я еще не бывал во всех местах, но... Мен Ысык көл жөнүндө уккам. Жайкы эс алуу учурунда досторум менен барайын деп жатам. Менин келгениме аз эле убакыт болду. Жайында дагы көп досторум эс алганы келебиз деп жатышат. Туристтерди тартуу жана туризмдин потенциалын арттыруу максатында бир катар долбоорлор ишке ашуу алдында. Жакында Кыргызстандын бардык аймактарында Ташрабат сыяктуу саякатчылар үчүн Rest Point деп аталган пункттар пайда болот. Анда туристтер жолдон токтоп эс алууга шарт түзүлөт. Аталган жайлар туристтик интерактивдүү дисплей менен жабдылып, эс алуу зоналары жана жакын жердеги кызыктуу кооз аймактар тууралуу кенен маалыматтар берилип турат. Мындан тышкары жөн гана кофе ичип, гаджеттерин кубаттап, душка түшүү шарттары түзүлөт. Быйыл биз 21-ди курганы мында аттанып атабыз. Азыр конкурстарды жарыялап атабыз. Ошо проектисин шийдирип, жазаганга жылдын аягына чейин 21-ди бүтүргөнгө аракет кылабыз. Жалпы 68 болот Респойнттан. Эми бул Респойнт жалпы өзү эле бир эле долбоор да, 34-түн бири да. Бизде фонддун негизги максаты ошого туруктуу проектлерди өнүгүш үчүн салым кошуу. Алар өлкөнүн бардык аймактарында эң популярдуу жана эң көп туристтик маршруттарда жана шаарлар аралык каттамдарда жайгаштырылмакчы. Бул туризмди өнүктүрүү фондунун долбоорунун алгачкысы. Жалпы 34 долбоор сунушталууда. Организация шаттл-басов из аэропорта в Бишкек. Манас аэропортунан Бишкекке жана Ысык көлгө, кайра Манас аба майданына чейин каттай турган шаттл автобустарын ишке киргизүү, өлкө боюнча боз үй глампингтери тармагын ишке киргизүү сыяктуу долбоорлорду жүзөгө ашырууну көздөп жатабыз. Жакында эле туризмди өнүктүрүү боюнча улуттук кеңештин алгачкы жыйыны болуп өттү. Анда кооз жасалгаланган боз үйлөрдү көлгө бараткан жолдорго жайгаштырууну тапшырам. Эң көп турист Казакстан аркылуу киргендигин эске алып, чек арадагы өткөрүү пункттарында туристтер үчүн өзүнчө жашыл коридор уюштуруу сыяктуу бир катар тапшырмалар берилди. Министрлер кабинети уставдык капиталы 1 миллиард сомдук туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомун түзгөн. Фонд ички туризмди өнүктүрүүгө багытталган демилгелерди ишке ашыруу менен алектенет. Капиталын 5 миллиард сомго жеткирүү пландалууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.